Аллахты сүйгөнүңдүн белгиси аны көп эстеп, зикир кылганың. Себеби сен эмнени сүйсөң, аны көп эстейсиң. Демек жан дүйнөңдү байыт, билбегениңди үйрөн, билгениңди башкалар менен бөлүш. Араптада Марал радиосунда Абы уулу Давытбек ажы менен Ислам жана коом программасы. Ассаламу алейкум, урматтуу Марал радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Ислам жана коом программасы. Бүгүнкү сиздер менен баарлаша турган темабыз чет өлкөлөрдө диний билим алуу үчүн канча мөөнөт талап кылынат. Буюрса ошол багытта жакшы бир маалымат беребиз деген үмүттө бүгүнкү студиялдын коноктору менен тааныштырып кетсем. Биринчи коногубуз Алимбеков Олжобай устазыбыз келип отурат. Олжобай устазыбыз бүгүнкү күндө Кыргызстан Ислам университетинин окутуучусу, Иордания Ислам илимдер университетинин фикх жана усул факультетинин магистранты, жана ошондой эле Мекке шаарындагы Уммул Кура университетинин шарият факультетинин бүтүрүүчүсү, жана бүгүнкү күндө Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин магистранты, жана экинчи коногубуз Таштанов Сулайман устазыбыз келип отурат. Алиаскар Ислам университетинин акида жана философия факультетинин бүтүрүүчүсү, жана Кыргыз улуттук университеттин дин таануу факультетинин магистранты, жана ошондой эле Бишкектеги Ибн Халдун Ислам институтунун окутуучусу. Урматтуу устаздар, ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Биздин чакырыгыбызга жооп берип келгендер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Экөөңүздөр тең чет өлкөдө окуп келген, жаран катары чет өлкөдөгү диний окуу жайлардан барып илим алып, бүгүнкү күнгө чейин ошол диний багытта илимиңиздерди улантып аткан устаздар катары ушул көтөрүлгөн темада буюрса жакшы бир баарлашабыз деген үмүттө турабыз. Эң биринчи Олжобай устаз, сизден баштасак. Сиз ушул чет өлкөлөрдө биздин маалыматыбыз боюнча Меккеде Уммул Кура университетинде окудуңуз, андан кийин Иорданияда магистратуратыңызды улантып атасыз маселеси. Канча жыл чет өлкөдө жүрдүңүз жана ошол убакыттардагы мындай эмнеге эгерде узун жыл болгон болсо эмне үчүн узун жыл болду, же дагы көбүрөөк жүрүүнү кааладыңыз беле? Ушул багытта буюрса маегиңизди баштап берсеңиз. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах таалам разы болсун, ушу бизди чакырып, бизден ушу кеңеш суроолорго жооп алайын деп чакырган экенсиңиз. Аллах таалам сизден разы болсун. Ушу сиздердин берүүңүздөргө Аллах таалам береке берсин. Мен ошол мурда Кыргызстан Ислам университетине келип 99-2000 жылдары окууга тапшырып, андан кийин ушул жерде 5-курста окуп атканыбызда Кудай таалам насип этип, ушул ыйык Мекке шаарындагы Уммул Кура университетинин астында 2 жылдык тил институту бар. Ошол жака кабыл болуп, анан ошол жака барып 2 жыл 2003-төн баштаган болсок, ошол жерде барып 2 жыл институтта окудук. Себеби барган адамдардын бардыгы бар ошол жерден 2 жылдык институтта окуп тил окушу керек. Канча бул жактан көп илим алып барса деле ал жерге экзамен тапшырат. Экзамен тапшыргандан кийин ошол ал жерде ошо 4 курс бар. 4 курстун кайсыл даражасына түшөт, ошого карап анан адамдар бөлүнүшөт ошого. Ошол жерден 2 жыл окудук. Андан кийин Уммул Кура университетинде башка бир университеттерге караганда бир айырмачылыктар бар. Ал жерге баргандан кийин бир окууну бир бөлүмдү бүткөндөн кийин экинчи бөлүмгө кирүү үчүн убакыт талап кылынат. Мисалы, институтту бүткөндөн кийин университетке кирем десеңиз, сөзсүз түрдө 1 жыл же 1,5 жыл убакыт күтөсүз. Себеби ал жерде окуу ушундай, сиз ал жака экзамен тапшырасыз, экзамен тапшыргандан кийин ошо сизди окууга кабыл болуу үчүн ал жактагы ошо билим министрлиги өзүнүн чечимин чыгарат. Андан кийин ал жактагы финансы министрлиги дагы чечим чыгарат. Себеби ал жактагы ошол окууну, стипендия, башка маселелерин дагы ошол студенттин кабыл алабыз, биз окутуп беребиз дегендей. Ошого 1 жыл, 1,5 жылдын тегерегинде убакыт кетип калат. Биздин ал жакта көп жүрүп калганыбыздын себептери да ошондой. Бир бөлүмдөн экинчи бөлүмгө өткөн мезгилде бир аз убакыт күтүп калганбыз. Ошол мезгилдерде мен ал жерге барганда, ал жерде жападан жалгыз кыргыз бул Чубак ажы экен. Устазыбыз Аллах таалам өз рахматын алган болсун. Анан ошол жерде окуп калдык. Анан ошол киши жол көргөзүп, анан ошол бош убакыттарда биз башка шейхтерден илим алып калдык. Жана документибиз бар, башка нерсебиз бар. Кийинки окууга кабыл болгонго чейин эмне кылып калдык? Ошо жерде шейхтерден, устаздардан ханафи, фикх, башкаларды окуп калдык. Андан кийин ошол тил жана тарбия бөлүмүнө тапшырдым. Ал жерде тил боюнча окудум бакалаврды.
Андан кийин ал жерде ошол шарият факультети бар. Ошол бакалаврды бүткөндөн кийинки окула турган, мындайча айтканда аспирант, аспирантура дейсиз ушундай нерседе, диплом али деп 2 жылдык. Анан ошол жерде эми ушул аралыгында ошол убакыт өтүп кетти да. Себеби ар бир бөлүмдөн экинчи бөлүмгө өткөнгө чейин бир аз убакыт талап кылынып калат. Анан эми ал жерде ошол 1 жыл, 1,5 жылда ошол жердеги ханафи устаздардан илим тарбия алдык. Ошентип 2018 жылга чейин окудук, 15 жылга жакын. Андан кийин магистратурага кабыл болдум. Хадис жана анын илимдери деген магистратурага кабыл болдум. Ошол эле мезгилде келинчегим дагы фикх жана усул факультетинин магистратурасына кабыл болгондо бизде ал жерде бир ушундай себептер болуп калды. Биз Саудияны таштап чыкканга туура келип калды. Андан кийин биз Иорданияга кеттик. Ошо окууга кабыл болуп турган жерден окуудан баш тартып, анан Иорданияга келип, Иорданияга келсек, ал жерде Куллият фикл ханафи деп устазыбыз Салах Абул Хаж ал жерге жаңы факультет ачкан экен. Бул факультет ханафи фикхти гана окутат. Ал факультеттин артыкчылыгы мурдагы эски жолу менен жаңы экөөнү айкалыштырып окуткан, жана академиялык жана эски биздин китептерди коштуп окулган, мен билгенден дүйнө жүзүндө жападан жалгыз факультет бул. Ошол жерге келип, анан мен дипломдорумду көргөздүм, мындай нерселерди окуп келдим. Мен эми жок дегенде магистратурадан кирейин десем, жок деди. Себеби бизде ханафи фикх өтө оор илим факультет, ал жерде биз нөлдөн баштап окутушубуз керек. Кайрадан бакалаврга кирдиңиз? Кайрадан, анан ошо менин көп жүрүп калганымдын себептери дагы мына ушул себептен. Эмесе биздин баягы Кыргызстанга келип, кайра элибизге, жерибизге кызмат кылуу биздин негизги максатыбыз эле, бирок ошондой себептерден улам биз кечиктик да. Анан ал жерге бакалаврга киришке туура келди. Анан экзамен тапшырып, документтерибизди тапшырып, анан ошол жерде 4 жылдык бакалаврды мен 1,5 жылда бүтүрдүм. Баягы көп сабактардан алып, келинчегим дагы ошондой эле да, ал 1 жылда бүтүрдү. Анан ошентип андан кийин магистратурага тапшырып, анан магистратурада ал жерде 2 жыл магистратура окулат. 2 жылдан кийин анан эмгек жазуу. Анан ошол азыр эмгегибизди бүтүп калдык. Кудай буйрса, апрель айында ошону магистратуралык немени жактап турабыз. Биздин али жаңы узак калып кеткенибиздин себептери да мына ушундан болот. Демек, кандай болгон учурда деле буйрса ошол кайсыл жерден болсо дагы алган илимиңиздер буйрса сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда өзүнүн мындай бир кызматын көрсөтүп баштадыңыздар. Аллах разы болсун, бир топ сабактарды баштадыңыздар. Биз жакшы үмүт тилеп кылабыз, ошол алып келген илимдериңиздер буйрса сөзсүз түрдө биздин ушул ислам билим жаатында өзүнүн бир самарасын кошот деген ниеттебиз да. Сулайман устаз, бүгүнкү күндө айтсаңыз, ушул биздин Кыргызстандагы диний билим берүү мекемелеринде окуп жаткан талаба деп коесуздар да, студенттерди ушул чет өлкөгө бир багыттоо маселесинде атайын бир чет өлкөдөгү окуу жайларга сиздер багыттайсыздарбы же ар ким эле өздөрү каалап эле кете береби? Ушул тууралуу бир кеп салсаңыз. Алхамдулиллах роббил аламин ва салату вассалам. Аллах разы болсун, чоң рахмат устаздар. Биз чет өлкөгө студенттерди багыттап айтабыз. Мисалы ошол Египетке барып окугула, Иорданияга барып окугула, дагы башка мамлекеттерге барып окугула деп багыттайбыз. Бирок ошол багыттардан мурун биз өзүбүз ошол жакта окуп келгендиктен, устазыбыз да айтып атпайбы, көп жыл окудук депчи. Биз дагы ошол Ислам университетini окуп бүтүп анан кеткенбиз да Египеткечи. Ал жакка барып, ал жакта ошол жанагы университетке киргенге чейин Махад Исламияны басып өтүп анан университетке киресиң да, бул жактан канча илим алып барсаң деле алар төз кабыл албайт. Анткени бизде жанагы Кыргызстан менен Египет Аль-Асқар университетинин ортосундагы байланыш болбогондуктан, жанагыдай бул жактан канча жыл окуп барсаң дагы алар кабыл албай, анан ошентип мамлекеттик деңгээлде бир келишимдер болбогондуктан. Эгер болсо ошого муктажбыз, болсо сонун болмок. Анан ошентип ал жака барганда дагы жанагы көп жылда окуп калып, анан ошол нерселерди жанагы жон терибиз менен тартып дегендейчи көргөндүктөн, азыр бул жака келгенден кийин биз балдарды неме кылып атабыз. Ошол нерсеге окутуп даярдап үйрөтүп атабыз. Үйрөтүп атканда кандай болот? Мисалы биз бул жактан шарият илимини, мисалы ошол араб тилинин грамматикасын жакшы окутуп, анан ошол жанагы Куран менен сүннөттү
жакшы түшүнүү үчүн улум алат деп айтып атпайбы, жана инструмент илимдеричи. Ошол Куран менен сүннөттү түшүнүш үчүн ошол илимдер керек экен да, мисалы ошо усулу фикх, мусталах хадис, улумул Куран сыяктуучу. Ошон илимдерди бул жактан окутуп, үйрөтүп, анан жанагы бышырып, ал жакка барганда эле ошо жанагыдай махатта, жанагы Аль-Азхар университетинин немесинде, институтунда көп жыл жүрүп калбасын деп, ал жактан жанагыдай экзамендерди 2 жылдыкты бириктирип тапшырып өтүп университетке кирсең болот да. Ошого жанагы эми ага деңгел керек. Анан ошого биз балдарды бул жактан бышырып, Кудай буйрса ошентип жөнөтүп атабыз. Ал жакка барганда эле ошо жанагы махаттагы предметти 2 жылдыгын бир кылып, алар экзамен кылып тапшырып, батыраак университетке кирип, анан университеттен ошонун ары магистратура, аспирантураларыны улап, дагы жанагыдай биздей болуп эле университетти бүтүп келип, анан бул жака келип магистратура окуп калбасын эмес. Ошол жактан чоң шейхтердин колунан, чоң устаздардын колунан, мисалы ошо доктор Али Жума, Усама Асқари, Фатхул Хижазиге окшогон чоң алымдардын колунан ошо магистр докторантура, профессор наук болуп келүүсүнө жол ачып атабыз. Жакшы экен. Олжой устаз, айтсаңыз, азыр чындыгында тиги Умул Куроодо бир магистратуранттык бир эмени окуп атасыз, андан кийин окупсуз, андан кийин тиги Иорданиядагы кайрадан ошол бир даражада окуп атасыздар. Кудай насип кылган болсо дагы улантып бир докторлук бир маселесине да аракеттерди жасайсыздар да буюрса. Мен билгенден бүгүнкү күндө ошол докторлукту жактап келген дагы эр азамат жигиттерибиз Кыргызстанда бар. Бирок маселе расмият, башкача айтканда ошолордун диплом маселелери кандайча, мисалы чет өлкөдөн диний багытта алып келген магистрант же болбосо докторлук дипломдорубуз бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда канчалык деңгээлде орду бар? Ушул сиз эми бул нерсеге дуушар болдуңуз да, ошол тууралуу бир кеп салсаңыз. Эми ошол биз көрүнүктүү дүйнөдөгү эң чоң университеттер болуп атат. Мисалы устаз окуп келген Аль-Азхар, өзүңүз окуп келген Аль-Азхар университети дүйнөдөгү эң таанымдуу университет. Ошондой эле Умул Куро дүйнөдөгү эң таанымал университет, бүтүн дүйнө тааныган университет. Ошондой эле биз Иорданиядагы деле ислам илимдери университети деле дүйнөдө белгилүү. Бирок ошол жерден бүтүп өмүрүбүз мына 20 жылга жакын ошол жактан окуп келгенибизде дагы биздин дипломдорубуз Кыргызстанда таанылбай калып атат да. Анан биз кайрадан бул жерде ишибизди улантышыбыз үчүн, сабак бериш үчүн же бир жерге бир ишти кылыш үчүн сөзсүз түрдө бул жактын дагы советский дипломун алганга туура келди. Ошол себептен мен азыр Арабаева университетиндеги теология факультетинин магистратурасына тапшырып, теология факультетине тапшырдым да. Ошону бир атайын биздин мамлекет тарабынан, анан муфтият тарабынан бир ишке алынса. Себеби бул нерсеге негизинен муфтият кызыктар болушу керек да. Себеби биз ошо муфтияттын кадрлары, ошолордун ошолорду ишин жүргүзүп бере турган адамдар бизбиз да. Демек ушуга биринчи орунда муфтият ушуга кызыктар болушу керек дагы. Мамлекет менен ошол диний комиссия менен биргеликте ушундай бир келишимдер түзүлүш керек да. Дүйнөдөгү Кыргызстандан барып окуп аткан университеттер бар да, Кыргызстандан барып окуп аткан студенттер окуп аткан. Мисалы Умул Куро, Аль-Азхар университети, Иорданияда эми азыр эң көп ушул жактарга кетип атат. Демек ошолор менен кандайдыр бир деңгээлде келишимдер болушу керек. Алардын дипломдору бул жакка келгенден кийин 20 жыл окугандан кийин анан Кыргызстанга келип анын диплому жарабаса, бул деген нерсе бир четинен уят болсо, бир четинен биздин жүрөгүбүздү ооруткан маселе болуп атат. Мисалы, кечиреңиз, диплому жарабайт дегенде бул диний билим берүү, диний билими жогору деген диплом жарайт, бирок мамлекеттик стандартта жарабайт деп атасыз да? Эми ошондо биздин азыр муфтият тарабынан биздин дипломдорду тааныйт, ооба, жогорку билим деп берет. Бирок ошол эле мезгилде бир жерге бир имам болоюн десең же бир жерге башчы болоюн десең, сөзсүз түрдө эле сени светтик же болбосо диплом мамлекет тааныган диплом керек болуп атпайбы? Ошол дипломдор эгер таанылган болсо, эгер ошол нерсеге мамлекет тарабынан болсун бир неме киргизилсе, булар мамлекеттик жумушта иштебейт. Булар диний жакта гана иштейт. Ошол сабагын берет, университеттерде иштейт. Мына ушул дипломдордун магистратурасындай кабыл тааныйбыз, докторантурасын кайра докторантурадай кабыл алабыз деген бир нерсени киргизип койсо, анан ошону бизде билим берүү министрлигине бизге тастыктап берсе, бизге исламга кызмат кылууга, эл жерибизге кызмат кылууга бир жеңилдик болот эле. Мисалы мен азыр 45ке чыгып атам.
45ке чыгып келип мен дагы окусам Кудай урбады эми качан элге кызмат кыласыз. 2 жыл, 2,5 жыл азыр магистратураны окуй турган болсом, ал жерде да анын экзамени менен башка менен менин исламга кызмат кыла турган убактым баардыгы ошо жака кетип атат да. Анан кийин пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбарыбыз айткан экен 60-70-тин ортосунда десе, анан мен 45ке чыгып атсам анан качан? Анын жарым уйку менен кете турган болсо, тамак жегенибизди эсептесек, мен убактым деле калбай калып атат баягы элге, жерге кызмат кылганга. Кайра мен башкадан окупчу. Анан кийин ошол нерселерге бир мамлекет тарабынан чара көрүлсө же болбосо бир иштер болсо жакшы болмок. Мисалы үчүн азыр Иорданиядагы Куллияты фикл ханафи, башкача айтканда фикл ханафи факультети бул Кыргызстаныбызда биздин мамлекет тааныган, мамлекет тарабынан бекитилген мазхабты терең окулган университет катары. Ошолор менен договор түзүлүп, ушул жерде магистратура, докторантура окуп келгендер документтери тааныла турган болсо, анан бул жактан окуй турган балдарды башка баягындай агымдарга, башка бир жолдорго кетпеш үчүн ошондой жака аскарга жиберилсе, анан ошо биз ал жактан келген кадрларды бизге коркунуч жаратылбайт эле да. Азыр мисалы үчүн сырттан окуп келгендерге өгөй баладай карап атат да, бул эмне деген пикир алып келди, биз мамлекетибизге кандай зыяны бар, ошону бизди изилдегичеңди 2 жыл өтүп кетип калып атат да. Анан ошол мамлекет тарабынан, ошол муфтият тарабынан каттуудан өтүп окууга жиберилсе, биз өзүбүз жиберген балдар өзүбүз көзөмөлдө болгон кайра келип элибизге кызмат кылганга бир жеңилчилик болмок. Тупа эң туура айтасыз. Өтө туура тиге бир анализди бердиңиз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын өзүнүн кадрларын даярдоо багытында дейбизби? Буюрса бул жаатта чындыгында көп бир аткара турган иштер бар экендигин дагы бир баса белгилеп кетиш керек болуп атат. Анан негизи эле ушул өлкөбүз эгемендүүлүк алган жылдан баштап ар бир багытта бир программалар кабыл алынганда, анан кийин ушул билим берүү багытында дагы 21-кылымдын кадрлары деген мамлекеттик деңгээлде бир программа кабыл алынганда, мисалы мен өзүм Египетке ошол программа менен кеткенмин да. Башкача айтканда билим берүү министри тарабынан кеттик. Бирок кайра окууну бүтүрүп келген учурубузда чындыгында мамлекет өзү жиберген студенттерине кайра диплом менен келген учурда бир аз мүчүлүктөр болгон бизде делечи. Бир учурда кайрадан кабыл алып, дипломубузду кайрадан кабыл албай маселеси. Демек бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин тиешелүү министрлик ведомстволору дагы бул жаатта менимче мындай бир кайдыгер карабаса керек деген бир ниет тилекти айтмакчыбыз да. Сулайман устаз, айтсаңыз, мисалы ушул чет өлкөдө окуганда жана биринчиден убакыт кетип атат, көп жыл жүргөндөчү. Экинчиден кааласаңыз каалабасаңыз финансы маселеси бар, ата энелердин чөнтөгүнөн бир топ акча кетет, себеби кээ бир окуу жайлардын төлөмдөрү бар, кээ бир өлкөлөрдө жашоо кымбат дегендейчи. Биз ушул эфирден пайдаланып бир ата энелерине дагы бир өзүңүздөрдүн бир насаатыңыздарды же болбосо бир пикирлериңизди айтып кетсеңиздер да. Себеби кээ бир ата энелер баары өздөрүнүн балдарын илимдүү, билимдүү, дини илимдин, билимдин ээ болсун деп эле байкуштар чет өлкөлөр бар деп эле жибере берет да. Ушул багытта да бир ата энелерге дагы бир сөз айтып кетсеңиздер. Сулайман устаз, сиз баштасаңыз. Негизи биз ошол окуу жайыбызга Ибн Халдун Ислам институтуна жанагы башка медреселерден бүтүп келгендерди кабыл алабыз да. Мындайча айтканда деңгээли жогоруларды кабыл алабыз. Анткени азыркы күндө ошондой бир деңгээлди жогору көтөрүп, мындай илимий жактыдагы аябай бир деңгээлге чыгарбасак болбой калды. Азыр күндөн күнгө уже бүт нерсе өнүгүп өсүп атат, аламдашуу заманы болупчу. Анан ошо дайым ата энелерге чогулуш кылганда, балдарды кабыл алганда бул сөздөрдү айтып келебиз. Азыр дагы Аллах ыраазы болсун мүмкүнчүлүк берип атасыз, дагы айтабыз. Эгер бизге мисалы окуп келген балдар болсо Ибн Халдун институтуначы, аларды мисалы жана устазыбыз айткандай акыйда жагытын жакшылап берсек, мисалы Ахлу сунна вал жамаат, акыйда матуридия, ханафи мазхабтарынын багыттарын жакшылап берип, анан жанагыдай деңгээлини бир топко чейин чыгарып туруп, анан башка жактарга жөнөтсөк дагы жакшы болот да. Анан түз эле жанагыдай бизде жанагыдай да мисалы сыртка барып эле окуп келсе, мында ата энелер да сыймыктанат экен да. Мисалы, о менин балам Египетте окуп атат, Иорданияда же болбосо Европада окуп атат деп элечи, мындай ата энелечи. Жок, бул ата энеле жанагы сыймыктанбай туруп, мындай кичине мындай ойлонуш керек да. Жана сиз айткандайчы, кичине ойлонуп, анан биринчи жанагы маркум Чубак устазыбыз да айтып берчү го, биринчи мисалы шарий илимдерин окуйм десең,
бул жактагы Кыргызстандагы медресе, институт, ислам университетиге окшогон университеттерде оку. Анткени ал жерде сен өзүң дагы мындай окуганыңда өзүңдүн деңгээлиңди билип баштайсың, анан аркы беркине түшүнүп баштайсың. Анан устаз айткандай, бул жакта дагы жанагыдай ошентип жанагыдай акыйдаларын түздөп берсек, ал жакка барганда дагы аркы берки сөздөргө алданбай тургандай болуп, түз Ханафи мазхабында, Матурidi акыйдасында окуп келет да. Андан сырткары бизде жанагы бир гана эле жакшы медреседен жакшы окугандарды кабыл алып эле эмес биздин Ибн Халдун Ислам институту. Бизде жанагыдай эми түз эле барып окуймун десе деле биз кабыл алабыз. Ага жанагы даярдоо курсубуз бар. Даярдоо курсубузда окуган негизи 4 жыл биздечи. Андан кийин анан бүткөндөн кийин жылда, Кудайга шүгүр, жылда бүтүрүүчүлөрдү азырынча ошо Египетке жөнөтүп атабыз. Былтыр мисалы 4 бүтүрүүчүбүз кетти. Андан мурдагы жылы 3-4 кеткен, андан мурдагы жылы айтор бир 5-6 жылдан бери Кудайга шүгүр ошондой бир деңгээлге чыгарып туруп, анан жөнөтүп атабыз. Анан ошол биз ошентип жөнөткөн окуучулар аяка барганда дагы мындай мөмөсүн берип атат, Кудайга шүгүр. Анткени биз өзүбүз көргөнбүз да, биз араб тилди кичине эле окуп туруп аяка барып алганбыз дагы, жанагыдай улумул алат, жанагыдай Куран менен сүннөтү, чоң шейхтердин сөздөрүн барып түшүнгөнгө чейинки нерселерди анан ошол жакта жүрүп окуганда, сиз айткандай жана убакыт кетет, тыйын тыпыр кетет дегендейчи. Анан биз ошону азыркы балдар ошондой болбосун деп бул жактан жөнөтүп атабыз. Кудайга шүгүр ошолор ал жакта мөмөсүн берип атат, бизге рахмат айтып атат, ошентип жанагы ата-энелер айтып атат. Азыр эми ушундай болуп калды, ата-энелер дагы жакшы болуп калды. Мындай кээ бир түшүнгөн ата-энелер баламды мына бердим, силер жакшылап окуткула, анан силерден окуп бүтсүн, анан бир деңгээлиге жетсин, анан ошол жака барганда дагы үстүнөн куруп кетет деп мындай рахматын айтып атат. Анан ата-энелерге дагы бир сыйра айтып кетет. Кабарлар берилип атат да. Олжобай устаз айтсаңыз, сиз 2003 жылга чейин Кыргызстан Ислам университетинде окуп кеттиңиз да. Азыр эми кайра ошол өзүңүздүн университетиңизге келип окутуучу болуп буюрса эмгектенип жатасыз да. Бир салыштыруу иретинде ошол 2000 жылдардагы Ислам университетинин студенттери менен азыркы студенттерди бир салыштыруу иретинде айтсаңыз, азыркы студенттерибиз ушул чет өлкөгө эгер бара турган болсо, мүмкүн азыраак эле бир мөөнөттө көбүрөөк эле билим алуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Аларга ошондой бир шарт түзүлдүбү, мындайча айтканда мугалимдер составы деп коебуз го. Ошол тууралуу бир сөз айтсаңыз. Азыр ушул сиздин сурооңузга жооп берерден алдын Сулайман устаздын сөзүнө дагы бир кошумча бир аз кошуп кетсем да. Бизде Кыргызстанда ушундай болуп атат да, мисалы үчүн кайсыл жерге барып эмне илимди алат деген эмес, ата-энелерде эптеп эле четке чыкса болду, сыртка чыкса болду деген. Ошону ата-энелер биринчи орунда ушул жердеги аттуу баштуу, ошол сыртта окуп келген же болбосо бул жерде окуган, баягы ак менен караны айырмалап билип калган устаздардан кеңеш алышы керек. Баласы мен бул жака эле кетем, бул жака барып окуйм десе эле, сен ошол жака барып оку дебестен, ошол кайсыл жака барыш керек, анан кайсыл илимди алууну каалап атат. Мисалы үчүн Египетке окуй турган, мисалы бирөө мен тил окуймун, тафсир окуймун, акыйда окуйм десе, аны ойлонбостон туруп биз эмне дейбиз? Анда сен Египетке барышың керек экен. Ал жакта окуу бекерби же арзанбы дебей, кайсыл жерде баалуу илим бар, сен каалап аткан деген. Бирөө мен фиг окуйт элем, тафсир окуйт элем, акыйда окуйт элем десе, аны мүмкүн биз Иорданияга неме кылабыз? Багыттайбыз. Анан бизде ошондой бир абал болуп калып атат. Адамдар баягы барып алып туруп, анан ошол жака барганда ойлонуп атат, эмнени алышты. Тандоону барып алып туруп жасап атат. Анан ошого анан кийин кээ биркилер барып туруп ошол жакта. Мисалы, бир огородко бир нерсе эгерде бул жерге эмне өссүн бир нерсе кейли эмес. Ал жерге мага эмне керек, ошону эгишибиз керек да. Анан ал жерден мөмөсүн алабыз. Мисалы, башка бир агымдагы, башка бир немедеги жака жөнөтүп коюп, анан менин балам ал жактан Ханафи болуп келет десеңиз, Ханафи болуп келиш кыйын ал нерсени. Анан Кыргызстанга келгенден кийин баягы ача пикирлер чыгып калуу мүмкүнчүлүгү болуп атат. Анан ошол мезгилде деле ата-энелердин чөнтөгүнө дагы оор маселе келип атат. Ошол аз убакытта көбүрөөк илим алганга мүмкүнчүлүк кылыш керек. Эми сиздин сурооңузга кайта турган болсом, туура эми биз окуп жүргөн мезгилде баягы Ислам университети жаңылан түптөлүп, биз институт мезгилинде тапшырып, кийинчерээк устаз
Нематулла устаздын мезгилинде университет болуп, ошолдо биз анан ошол мезгилге туура келип калды. Эми чындыгында эми адилеттүүлүк үчүн айтыш керек, ал мезгилге караганда азыркы мезгил деңгээли жогору. Устаздар көптөгөн билими жогору устаздар келди. Кээ бирки сабактар кирди. Мисалы үчүн кавайды фикия деген сабак бар азыр. Илгери кавайды фикия эмне деген нерсени түшүнчү эмес. Ооба, азыркы мезгилде билим деңгээли бир аз өстү. Бирок өскөн менен ошол билим менен чет өлкөгө барганда бул илимибиз жок болуп кетип атат да. Ал жакта жогорку деңгээлде окуткандыктан, анан дагы бир кошумча иретинде бул жактан баягы фикты жакшы окуп кетиш керек, анан акыйданы таанып кетиш керек. Ал жака баргандан кийин адамдар ушу бузулуп кетпесин деп атпайбызбы? Бул жерде дагы ошо акыйда фик илимин ошол балдар адашпай турган даражада окутуу дагы бир суроо белгини коюп атат да. Ал жака барганда Кыргызстандан алган билими менен адашпай кетүү менин оюмча кыйыныраак да. Биз эмне ошон үчүн бул жактан илим алса дагы, биз кээ бир балдарды билебиз. Ушул жактан ушундай илимди алып, Мухтасарул Викаяны жаттаган балдар барып, башка агымга кошулуп кеткен балдар бар. Демек, ошо балдарды кайсыл жака жөнөтүп атабыз, ошону карашыбыз керек. Жанагы башка агымдарга окута турган же Ханафи фикка, Ахлу сунна, Матуриди, Аш'ария каршы келе турган жака окутсаңыз, ал жактан Ханафиди көтүшүңүз аз эле, кыйын. Ал чуак ажыл ошентип келип калды. Аллахым өз рахматын алсын. Анан ошон үчүн кайсыл жака окутканды каратыш керек. Анан кийин илим маселесинде бизде али кыла турган ишибиз аябай көп. Себеби бизде балдардын деңгээлине түшүп сабак берип атабыз. Ооба. Чет өлкөдө сен мугалимдин деңгээлине чыгасың. Бул негизги нерсе да. Мисалы үчүн, бул бала билбейт экен, бул арабча билбейт экен, шуга мынтип жогандай нерсе жок. Ошон үчүн сыртка баргандардын мөмөсү, жанагы илиминин нээси, ой жүгүртүүсү жогорураак болуп аткан ошол. Бул жакта билимдүү чоң устаздарыбыз дагы балдардын деңгээлине түшүп сабак берилип атат. Мисалы, мен Сараксы мечитинде, эгер сөзүм буланган болсо, узун болуп кетсе кечирим сурайм. Сараксы мечитинде сабак баштап атканыбызда, ошо Сахih Бухари китебинен, эң хадис илиминде чоң китептен сабак баштап 6 айга чейин мен өзүм каалагандай сабак бердим да. Анан сиз жалпы коомчулукка сабак бердиңиз. Эми мен атайын ушундай кылдым. Ушундай кылсам, адамдар келди, Аллах разы болсун, рахмат, ушундай жакшы окуп келипсиз, бирок биз эч нерсени түшүнбөйбүз. Анан бул жерде баягы неме кылыш керек экен, али биз иштешибиз экен. Анан мен ошол өзүм ылдый түшкөнгө мажбур болуп атабыз. Себеби азыр Исламский университет болсун, башка жакта да биз балдардын деңгээлине түшүп сабак берип атабыз. Андай жерде өнүгүү кыйын болот да. Андай жерден биз Кыргызстанда оңой турган аалымдарды иштеп чыгуубуз кыйын болот. Демек биз программада иштеп чыгышыбыз керек, мугалимдерди даярдоону, анан ошол чоң китептерди күчтүү окутканга чыкпасак, биздин чет мамлекетке студенттердин агылуусу күчөй берет. Эми бул жерде да бир нерсени айтайын, биз азыр ошол көргөнү сырт жакты көрүп тажрыйбабыздан кийин биз ошол бул жакта ошол Ислам академиясын ачайын деп жакшы иш чараларды баштап калдык. Мен өзүм ошого бизде жакшы адамдардын жардамы менен мына жаздан баштап курулуп баштайт деп ниет кылып турабыз. 1800 студент бир мезгилде окула турган чоң академия. Биз ошону азыр ушул мамлекеттик дипломду тааныган, мамлекет тааныган ошол эле мезгилде Ханафи фикты терең окута турган бир окуу жай ачсак деп ниет кылып атабыз. Ушул жерден окуп, анан сыртка магистратурага, докторантурага жок дегенде бара турган балдарды даярдасак деп атабыз. Буга кадрларыбыз да жетиштүү. Бизде азыр 5 докторубуз, 15ке жакын магистр, бир 20дай бакалавр окуп аткан балдарыбыз бар да. Эми ошого жетиш үчүн эмне кылыш керек экен? Дагы биздин өзүбүзгө көбүрөөк иштешибиз керек экен. Ошол Кыргызстандан өзүбүздүн жок дегенде Кыргызстандын ичине таасир бере турган даражада илимдүүлөрдү окутканга аракет кылыш керек. Сыртка эле чыгара бербестен. Эң туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө ошол 10 жылдап, 15 жылдап чет өлкөдөн магистрант, докторлукту бүтүп келген жарандарыбызга кандайдыр бир деңгээлде бул жакта бир шарттарды түзүлүш керек негизичи. Себеби эң туура айттыңыз. Ал жактан 15 жылдап окуп келип, анан бул жакка келип диний окуу жайга барып сабак берейин дейт турган болсо, эми алифбе тесен, эми тамганы баштаган окуучулар алдына келген болсо бир маселеси. Мамлекеттик деңгээлде дагы ушул биздин кабарыбыз боюнча Ислам академиясы бир багыт коюлган да буюрсачы. Эң сонун
академия дегенден ошол өзүнүн академиялык бир орду болуш керек. Ал үчүн азыр мен эми ошону сурайын деп аткам, сиз сурай элек эле жооп берип калдыңыз. Ошонун кадр маселеси бүгүнкү күндө. Демек кадр маселеси да даяр бүгүнкү күндө. Эми мен өзүм ошо Иорданияга барып окуп, ал жерде мен өзүм балдарды дайындадым, даярдадым. Ошол жерде окуп аткан кыргыз балдарга баш болуп, эми эң аксакал болгондуктан азыр ошол жердеги балдар Кудайым буйрса Кыргызстанга даяр кадрлар да. 5 докторантурада окуп атат, фикх боюнча, ханафи боюнча, тафсир боюнча, тил боюнча, кыраат боюнча докторантурада окуп атышат. Бизге алар келип, иншалла эмне болуп бере алат? Кадр болуп бере алат. Ошол эле азыр 15 магистрант бар. Аларды келечекте докторантурага киргизебиз. Ошентип иншалла биздин азыр ошол мен негиздеп аткан же болбосо үмүт кылып аткан Ислам академиясына кадрларыбызды даяр десем жаңылышпайм да. Болгону бизден эми ошого аракет керек. Ооба. Эң туура айттыңыз. Ушул чет өлкөдө айтып атпаймынбы, ошол докторлугун жактаган же докторлукту окуп аткан эр азамат жигиттерибизге дагы бир үмүт шоласы жанат экен да. Демек мен тезирээк бүтүрөйүн, анан барып туруп өлкөмө барып туруп ошол ислам динин алым жетишинче дагы өнүгүп өстүрөйүн деген маселеде бул жерде жалпы коомчулуктун дагы бир жоопкерчилиги деп дагы айткым келет да. Ушул багытта Кудай кааласа Кыргызстаныбызда бул багытта мындай өзүнүн кайрымдуулугун, өзүнүн ушул багытта салым кошо турган эр азаматтарыбыз аябай эле көп. Аябай эле көп, Кудай кааласа бул жаатта биз мактанып койсок деле болот. Бүгүнкү күндө ушул диний окуу жайларга салып аткан салымдары, алардын базасын түзүп берүүгө аракет кылып аткан эр азаматтарыбыз бар дегендей. Жакшы үмүттөбүз, жакшы тилектебиз. Буюрса ушул академиялар Кудайым насып кылып туруп бир күн ишин баштаган учурда биздин жана көтөрүп аткан маселебиз боюнча чет өлкөдө илим алам деген студенттерибиздин убактысы да бир аз азаят дегендей, жана дагы көбүрөөк ошол өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлдеги талап кылынган бир диний багыттагы кадрлардын бир даярдоонусу да. Мен сөздү бир башка жака бургум келип атат да, устаздар. Жалпы коомчулуктун бүгүнкү күндө экөөңүздөр тең, мен кабарым бар, Олжобай устаз, Аллах разы болсун, коомчулукка сабак берип атасыз, Ислам университетинин окутуучуларынын жанында эле. Сулайман устазды да анча көрүп калабыз, коомчулукка чыгып баяндар жасайт. Бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун диний маалыматы тууралуу бир сөз кеп кылсаңыздар, салыштыруу иретинде мүмкүн 2000 жылдар мындай болчу, азыр мындай деген сыяктуу тажрыйбаңыздардан бир кеп салсаңыздар, жалпы коомчулуктун диний билиминин абалы. Сиз устаз, эгерде ушундай ушул суроого жооп бере турган болсок, мен мындай деп айтар элем. Туура эми биз эгемендүүлүк алгандан бери исламга болгон биздин мурдагы устаздарыбыз, мула Сабыр Дамыла, Муналады Дамыла, булардын кызматы ат көтөргүс. Эми булардын кызматын баалабаган адамдар тиги кыяматта деле сурак берсе керек. Анан ошолор ушинтип бизди бир туура жолго салып, элибизге дин өнүгүүсүнө, дин таануусуна алардын салымы жогору. Ошол эле мезгилде андан кийинки устаздардын дагы жасаган секириктерин эске алышыбыз керек да. Чындыгында элге талим, тарбия берүү максатында, элдеги исламий түшүнүктү, ошол эле мезгилде каада салт менен исламдын айкалыштырган сүрөтүн элге жакшы сүрөттө бере алган бул устазыбыз Чубак ажы боло алды да. Ошол киши адамдардын чындыгында деңгээлин көтөрдү. Эми кээ бир устаздар бар экен, медреседе сабак берип, жалпы элге өзүнүн үнү жетпей калган мүмкүнчүлүк абалдар болгон да. Чубак устаздын бир артыкчылыгы ушу Кыргызстандагы бардык катмарга, балки Орто Азиядагы адамдарга өзүнүн баягы илим деңгээлин жеткизе алды да, баягы исламдын кадырын көтөрө алды. Илгери молдону эч ким сыйлабаса, акыры урушуп жүрүп молдону сыйлатканга неме болду, эй молдо бияка тур сен деп калган мезгил эле да. Эми ошондой секирик болду. Эми Чубак ажы, Аллахым разы болсун, ушунча деңгээлге эми мындан нары уланып кетиш керек. Эми андан нары азыр адамдарга мен ошол сабак берип атканымда мен негизи 6 ай сабагымда суроо жооп кылган эмесмин. Мен өзүм ошол суроо жооп берүүнү дагы каалабаган адамдардын катарындамын. Бирок ушундай сураныштар болду, суроо жооп кылыныш керек, адамдарда муктаждыктар бар экен, фикый муктаждыктар бар экен, акыйдада муктаждыктар, хадис маселесинде муктаждыктар бар экен. Эгерде биз аны жооп бербесек, анда башка бир баягы биздин салтуу ислам дейбизби, ханафи мазхабка туура келбеген адамдардан жообун таап ала турган болсо, бул молдолор, жомокчулар, булар эч нерсени билбейт деген
абалда калып кетет да мен 6 айга чейин суроо жооп кылган эмесмин. Жалаң гана илимий сабак берип, кийин анан суроо жооп өткөндөн кийин көптөгөн көйгөйлөргө туура келди. Туш болдум. Мен мисалы азыр атайын бир телефонумду ачканмын WhatsApp'тан. Ошол жерде элиме кызмат кылайын, кандай көйгөй болсо ошол жака жазсын. Себеби мен мага келип сураганга мүмкүнчүлүгү жок, менин убактым дагы жок. Бирок ошол жерде күнүгө ушундай көп суроолор келип атат. Аны мен басып жүрүп, колуман келишинче ошолорду суроолоруна жооп берип атам. Ошол суроолордон урам ушундай мага бир түшүнүк келди. Менин келгениме 1 жылдан ашып калган болсо, адамдардын деңгээли жогорулуптур. Илимге болгон деңгээл баягы илгеркиде болуп даараттан башка нерседен сурабайт. Азыр банк маселелеринен суроолор сурайт, вакыф маселесинен суроолорду сурап атышат. Анан ушул деңгээлде туура адамдардын деңгээли жакшы эле көтөрүлүптүр, диний сабаты жакшы эле болуптур. Суроодон берилип аткан суроодон билип атабыз да. Бирок ошол менде эң көйгөйлүү маселе бул ажырашуу маселеси, аябай үй бүлө маселеси. Мен ошол экинчи сабагымды азыркы мурдагы Борбордук мечит, азыр Ким Санбай ажатындагы мечиттен ошол талак жана нике сабагын баштоомдун себеби да ошондон болду. Себеби адамдарга биз жеткизеликчи ушул талак маселесин мусулман болгондон кийин билим алып деле албай деле талак сөзүн жаттап алыптыр да. Анан бир аз эле урушуп кеткенде адамдар талакты сөзүн берип эле ажырашып, анан кайра эле ошол молдокеге барып, ал молдокелерден дагы бир саналуу гана адам талак маселесин чечип, бир илгери чубак ажы чечип берчү эле. Анан саналуу эле адамдар ошо талак маселесин чече турган болуп, анан ошол жерде көйгөй азыр эмне ошо үй бүлөлүк көйгөй чоң болуптур. Демек, ошол сабагыман улам адамдарга жеткизейинчи. Талак маселеси бул урушканда айтыла турган маселе эмес. Ал эми ушул бир мүмкүн болбой калды жашоого, кайра мурдагы никесин жокко чыгарып, башка үй бүлө курганга мүмкүнчүлүк түзө турган эле нерсе ал талак. Аны урушканда айтыла турган маселе эмес, ошону баштадым. Азыр биздин Кыргызстандагы дини абалдагы билим деңгээл жакшы бир топто болуп, бирок онун ичинде көйгөйлөр бул ажырашуу маселелери ушул боюнча көп иштешибиз керек. Менин Бек деген бир иним бар, Нарында иштеп аткан экен, судья болуп. Ошол киши айтат да, жумасына 3 адам никеге турган болсо, ошол эле мезгилде 2 адам ажырашуу менен келип атат. Демек, бизге ушул жакта көбүрөөк иштешибиз керек деп мен ушул сабакты баштадым. Иншалла устаздарыбыз дагы кызмат кылып атышат. Жакшы болот. Устаз. Мен бир мисал айтып кетейин. Өзүбүздүн эле окуу жайыбызда, мисалы быйыл алган биринчи курстарыбыз Кудайга шүгүр 95% карылар. Машалла. Карасаңыздар, эми бул азыр биринчи курс дегенде булар азыр мындай айтканда 11 классты бүтүп келип атат да. 11 классты бүткөнгө чейин булар 9дун базасы менен Куран жаттаган балдар. 18 жаштагы балдар да. 18 жаштагы балдар каруу болуп бизге келип атат да. Негизи өзү ошо Куран жаттап, анан баштаса жакшы да. Анан буларды биз айтып атабыз дагычы, жана сабак берип атканда балдардын дагы немесин, табиятына, кызыгууларына байкап калат экенсиң да. Мисалы бирөөлөр аябай тез жаттай турган болсо, сен мына хадис жаатына басым ташта. Ал жерде мына устазыбыз да хадис бөлүмү бүтүп келди. Илму рижалдар бар, аларды жакшы окушуң керек депчи хадис жаатынан. Анан карылар болсо, аларды сен тафсир жаатынан оку депчи. Анан ошентип жанагыдай айтайын дегенибиз, эми биз буларга азыр мурда мисалы барып эле сен Хидая окуп кел, Мухтасар окуп кел деп айта турган болсок, азыр биз уже фатва китептерди оку. Андан сырткары жана Кудай мага күнүбүздөгү жанагыдай заманыбыздагы жаңы пайда боло турган немелер чыгып атпайбы, маселелер. Ошолорду атайын окута турган предметтер бар да. Ошолорду окуп кел. Азыр эми жанагы устаз айткандай тарад маселеси бүттү эми. Анан жанагыдай сахih хадис, мауду хадистер аралашкан бир немелер болуп атпайбы? Ошолорду жакшылап аныктап кел. Анан көбүнчө айтабыз, мисалы азыр ислам тарыхын жакшы окугула депчи. Ошол эле пайгамбарыбыздын доору, андан кийин Умавийлер, андан кийин Аббасийлер, андан кийин Селчуктар, Имам Маликтер, анан Осман империясы, ушуларды жакшылап окуп кел. Бизде азыр мына ошол жаатынан жок болуп атат. Банк жагынан, соода сатык жагынан окуп кел деп дагы мындай. Кудайга шүгүр деңгээл сонун. Мен аябай сүйүнүп атамчы. Аябай сүйүнүп ошол азыр 2 жылдай болуп калды сабак берип атканыбызга. Мурда биздин убагыбызда ошол жанагы Нурул Идох кичинекей фикih китептерди окуганда сүйүнүп, чоң сезет элек да. Азыр балдар уже аны окуп жаттап атат да. Мисалы Акида Насафиянын матындарын жаттап атат. Маңзуматул Байкунияларын жаттап атат. Улумул Курандан бир канча китептерди окуп атат.
Эми булар Мурда- иншалла барганда, ооба мурда жана медресеге байкуш мектептен качып кеткендер, анан кийин жогорку окуу жайга өтө албай калгандар бар, тиги медресе хулиган болуп кеткенче молдо болуп калсын депи. ошондой бир эме бар болчу да, бул кааласа коомчулуктачы. Бирок азыркы учурда сиздердин ушул как эме катары диний окуу жайды бир көрсөткөн бир окуу жай катарында Кыргызстанда бардык эле бир диний окуу жайларда студенттерди кабыл алуу атайын өзүнүн стандарттары менен болуп атат да. ооба, стандарт. Ошолорго бир токтолуп кетсеңиз, бүгүнкү күндө медресеге окуйм деген бала же болбосо сиздер сыяктуу ислам институтуна окуйм деген балдар кандай таризде сиздер кабыл алып атасыздар окуу жайга? Мен бул жакта мен сиз мудир иштеген институтта иштеген Сиздер Ибн Халдун институтуна кантип кабыл аласыздар мисалы да? Биз кабылаларда жанагы негизи 11-дин базасы менен кабыл алабыз. Анан 4 жыл окутабыз. 4 жыл окугандан кийин ошо өзүбүздүн дипломубузду беребиз. Анан азыркы күндө ошо 70ге жакын бала окуп атат. Ошо кабыл алып атканда сиздер кабыл алуу экзаменден өткөрөсүздөрбү же? Кабыл алуу экзамен. Баарлашасыздар, кандай кыласыздар? Албетте кабыл алуу экзамени бар. Ошол жанагыдай медреселерди окуп бүтүп келгендер болсо, ошолорду кабыл алабыз да. Негизи мындай деңгээлди көтөрөлү деп атабыз. Дагы эле жанагы алиф бат аса келе бербесин депчи. Алиф бат асаны кичине окутасың, анан алар бүтүп кетет. Дагы алиф бат ошентип келе бербесин деп, кичине мындай деңгээли жогору балдар келсин деп, ошол диний медреселерди окуп бүтүп келген балдарды алып атабыз. Эгер илимий деңгээли жогору болсо, биз ошол аларга жанагыдай мүмкүнчүлүк берип атабыз. Сиз айткандай мүмкүнчүлүк бериле деп атпайсызбы? Экинчи курстан, үчүнчү курстан отыргузуп атабыз кээ-билеринчи. Анткени ошол убакыт, анан дагы жанагы тияк медреседен окуп келгенин бизге келип дагы кайталап отура бербесин депчи. Олжобай агай, устаз, жана азыр акылыма келип кетти, жана сиз Иорданияда канча жыл окуй турганды, канча бир аз мөөнөттө окудум деп атпайсызбы? Демек чет өлкөдө окуу жайларында ушундай бир мүмкүнчүлүктөр да бар. Ошону да бир аз ачыктап кетсеңиз. 3 жыл окуй турган, 1 жылда бүтүрүү маселе кандай? Иорданияда ушундай жакшы, биз окуган Ханафи факультети ушундай жакшы нерсе бар. Сен колуңан келишинче канча сабакты көп алсаң, ушунчалык окуй аласың. Эми ошондой деле 6 предметке чейин ала аласың. Бирок 6 предметти окуш деген нерсе өтө кыйын да. Балдар 3 предмет, 4 предмет алат, 5 предмет ушундай алат. Ошого эгер предметтерди көбүрөөк алса, анан биринчи ал жакта 3 семестр болот да. Ошол жайкы дагы семестр болот. Ошолордо жайкы эс алууда да окуганга мүмкүнчүлүк беришет да. Ким окуйм деп турган болсо. Себеби Иордания дүйнөдөгү эң кымбат мамлекеттердин бирөөсү да. Ал жакта жашоо кымбат, же тамак аш кымбат, анан балдар тезирээк бүткөнгө аракет кылыш керек. Ошол жакта университеттер дагы ошого шарт түзүлгөн да. Тезирээк окуп бүтүп кетсең болот. Анан бул жерде дагы бир нерсени баса белгилейин. Бул кантип эле 1,5 жылда бүтүп келип калды дебесин да. Анан мен тияктагы бакалаврымды алып келгенде муадила деп коет. Бир аз сабактары түшөт. Баягы орток сабактар бар да, ошолор түшүрүлгөндө азыраак сабак калганда ошону тезирээк окуганга мүмкүнчүлүк болду. Бирок азыр мен билгенден эң тез окугандар 3 жылда, 2,5 жылда окуп атышат. 3 жылда бүтүрүп атышат. Ошондой кылып бүтүрсө болот. Алиаскар университетинде дагы жана Махат институт деп коет го, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар беле? Мисалы 4 жылдык институтту 1-2 жылда бүтүрүү бир мүмкүнчүлүктөр, ошолор барбы Алиаскар университетинде дагы? Азырга чейин бар. Бар алда. Бирок ага балдардын деңгээли керек да. Анын үчүн биз ошо деңгээлди бул жактан колдон келишинче аракет кылып. Муну эмне үчүн сиздерден кайра дагы тактап сурап атам. Тиги угармандарга, көрөрмандарга дагы бир ачык айкын болсун деп атам да. Мисалы ошол чет өлкөгө окууга барган жарандарыбыз, студенттерибиз демек, өздөрүнүн аракети менен, ошол илимге болгон ушундай бир убакытты туура пайдалануу менен ошол жакта коюп берилген мөөнөттөрдү кыскартуу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ экен да демекчи. Эгерде өздөрүнүн эле жакшы бир аракети болгон болсо да, мен ошон үчүн кайра сиздерден ушул нерсени баса белгилеп айтыңыздар деп атам да. Бүгүнкү күндө экөөңүздөр тең ушул диний мекемеде окутуучу катарында айтсаңыздар, бүгүнкү күндө мамлекеттин ушул Кыргызстан боюнча диний окуу жайларыбыз жетиштүүбү, кандай дейсиздер? Эми мисалы үчүн бизде азыр жападан жалгыз Кыргызстан Ислам университети бар. Ушундай чоң Кыргызстанга бир университеттин болуусу аз. Дагы университеттер, академиялар ачылышы керек. Эми бирок жанагы ушу суроондон бурда кичине артка кайтпайынбы? Жанагы балдардын окуу бөлүмү окууга кандай кабыл алынып атат деген суроо болбоду.
ошол мектепти бүткөндөн кийин анан жанагы тестированияга катышып, андан кийин ошол балы менен келип тапшырганда, мен сизге ишенич менен айта алам да, 90% балдар эң төмөн бал алгандар биздин медреселерге, институттарга келет. Себеби Жана сиз жалпы республика тест түрлөрүндө айтасыз да, эң төмөн алган да жана 110 очко алган. Себеби эмне? Себеби биздин диний окуу жайлардын престижин немеси жок. Кадыр баркы төмөн. Мисалы үчүн бирөөнүн балы американский университетке же славянский университетке туура келип атса, исламский университетке келбейт да. Эмнеге? Себеби мүмкүн түшүнүктөн дагы болушу мүмкүн, башка. Анан эми ошол университеттердин деңгээлин да көтөрүш керек. Көтөргөндө ошол мен тиги ислам академиясына барып окуйн деген адамдарда ишинде бир аракет болуш керек да. Мен зачем? Эмнеге мен Славян университетине барып окушум керек? Мен тиги ислам академиясына окуйн деген деңгээлге жетишибиз керек да. Ал үчүн биз көп иш кылышыбыз керек. Көп иштешибиз керек. Демек дин окуу жайларынын санын көбөйтүүнүн жанында сапатын жогорулатуу, аны жалпы коомчулукка жеткиликтүү түшүндүрүү маселелери. Анан ата энелер дагы баласын дини билимдүү кылам же аалым кылам дегенде ойлонушу керек да. Жакшы окуган балдарын деле берсин да. Биз молдолор эмне биз турабы? Эмне себептен устазыбыз Чубак ажы бир чоң жаңылык жарат. Себеби ал мектепти алтын медаль менен бүткөн. Андан кийин ислам университетин алтын кызыл диплом менен бүткөн. Андан кийин барып Меккедеги институт, 2 жылдык институттагы сатылчан бүткөн. Университетте сатылчан бүткөн. Анан кийин келгенден кийин ошонун кылган ишин, амалын анан көрүп атабыз да. Ошондой балдар, мектепти жакшы окугандар биздин дини билим албаса, биз дагы деле жанагындай өйдөн кете беребиз. Ошон үчүн ата энелерде дагы өзлөрүнүн жакшы окуган балдарын дини жакка окутуш керек. Бул жактагы бизге окшогондор ошолор окуганга татыктуу кыла турган окуу жайларды негиздеш керек жана өстүрүш керек. Туура айтасыз. Сиздин кошумчаңыз болсо, Сулайман устаз. Кошумча негизи коомчулукка, ата энелерге ошо кайрылабыз. Устаз айткандай, негизи баланы жанагыдай аалым кылыш үчүн кичинесинен тарбиялаш керек го. Ошол жагынан тарбиялап келип, анан неме кылсак да, бул дин жаатына берсек, анан мындай дагы биз неме болот. Динибиз үчүн, коомчулук үчүн дагы иншалла пайдасы тиет да. Ата эне балдарына ошол кичинекей жашынан эле бир багыттуу алып кетсе, ушул дини илим билимде да мисалы болот го кээ бир үйлөрдөчү, келечекте сен врач болосуң, келечекте сен деген күчтүү экономист болосуң деп туруп балдарын тарбиялайт го. Демек, ошонун катарында эле сен келечекте бир жакшы бир дини бир кызматкер болосуң. Сен ушул жаатта буюрса илимдүү билимдүү болосуң дегенди дагы ата эне өздөрүнүн балдарына багыт берүүдө сөзсүз түрдө мындай бир артка таштабаш керек бир маселеси. Убактыбыз да бир аз чектелип атат. Бир акыркы суроону берсем де көңүлдөргө тең. Бүгүнкү күндө ошол чет өлкөлөрдө илим алып келип аткан, бизден ошол дини билимди алып келип аткан жигиттерибизге дагы көбүрөөк кайсыл багытта Кыргызстаныбызда дини тиги багытта илим алып келишин сиздер сунуштайт элеңиздер? Эгерде менден ушундай суроо сураган болсоңуз, мен айтат элем да, бул фиг илими, бул биз өлгүчөңдү биз менен чогуу жүрүтүргөн илим да. Себеби күнүгө маселелер жаралып атат, күнүгө жаңы маселелерди чечишибиз керек. Баягы эски китеп менен калып кала турган мезгил эмес азыр. Күнүгө жаңы суроолор, эмнеге кайра эле суроо берип атасыңар? Чуба устаз суроону жооп берип бүткөн го деди да бир бала. Суроо берип мага. Мен айттым анан, ооба, Чуба устаз өзүнүн заманында ошонун мезгилиндеги суроого жооп берди. Азыр дагы башка суроолор келип атат. Ошого эмне дейбиз, жанагы деңгээлди баары бир көтөрүшүбүз керек да, дагы кайра элечи. Анан сурооңуздан бир нерсени дагы бир баса белгилеп айтайын деп атам да. Дини билим алууда ата энелердин ролу чоң болуп атат. Эми бизде ушундай бир түшүнүк бар да, бала эмнеге кызыгып атат, ошого карап тарбиялайлы дегенчи. Мен өзүмдүн жеке пикиримде бул туура эмес да. Бала билбейт ал, бала художник болуусу келет, бала ырчы болуусу келет. Баланы кызыктырыш керек. Баланы тарбия бериш керек, багытташ керек. Ал өзү бир нерсени тандай турган мезгилге жете элек ал. Ошон үчүн балдарга багыт берилип келсе, эмне себептен
молдонун баласынан көбүнчө молдолор чыгат. Спортсмендин балдарына себеби алар багыт берилет. Врачтын балдары врач болот дегенде, ошолор үйдө багыт берилет, сүйлөшүлгөн сөз ошого жараша болот да. Ошо ата-энелер сиз айткандай багыт бериш керек. Сен врач бол балам. Сен бир аз жүрөктүүсүң. Сен мындай чечкүндүүсүң, сен врач бол. Бул бир аз коркогураак, бул сен операция кыла албайт дегендей, балдардын абалына, немесине, табиятына карап ата-энелер багыт бериши керек да. Анан ошол жашынан багыт берилип барып сен молдо болосуң, алым болосуң десе, ал ошол багытта көбүрөөк билим алып баштайт, көбүрөөк кызыгуусу болот. Анан ошондо анан кийин бизде коомубузга бир жакшы кадрлар чыгат деп Кудай кааласа. Сулайман устаз. Кечиресиз устаз, биз ошол Ислам университетте окуп тияка барганда, Алиаскар университетиге, ошо биз менен тең балдар уже биз барганда алар докторантураны окуп аткан экен да. Даже магистра, аспирантураларды бүтүпчү, биз теңди балдарчы. Анан биз ошо 20 жаштан өткөндөн кийин барып атпайбызбы? Анан мен көбүнчө ошолор кимдерди мындай карасак, ошол Малайзиянын студенттери, Индонезиянын студенттери, Турциянын студенттери да. Мындай бир жагынан мындай кичине ыңгайсыз болот да. Биздин жаш, биз мисалы Биз эми институт окуйт деп атабыз, алар магистратура окуп алар атат. магистратура окуп атат. Биз университетте окуп бүткөндө мисалы ошо 25 неме 25, 27, 28 жаштарда да университет бүтүп атканда алар уже докторантураны бүтүп атат да. Анан ошого жанагыдай бир жагынан туруп ошолорго жанагыдай суктанасың да адамчы. Анан көрсө булар мындай кылат экен да, мамлекет алардын ошол жанагы мен айтып аткан жана өйдө да айтып кеткен мамлекеттер менен Алиаскар университетинин келишими бар экен. Булар атайын Алиаскар университетин чакырат экен. Ооба. Мисалы эми Эл аралык деңгээлде мамлекеттик келишимде. Ооба, эл аралык деңгээлде мамлекеттик келишимде чакырып, жакшылап анан бизде мындай окуучулар бар, мына келечекте ушинтип эли жерине, динине кызмат кылсын деп анан чакырып ошолор менен жанагыдай эми баарлашып, иштешип, документтештирип отуруп, анан ошентип келишим түзүп туруп, андан кийин балдарынын булар жанагы Алиаскардын Махад Исламия айтып атпайбызбы? Институту. Ислам институту. Ошону булар өздөрүнүн мамлекетинде эле окутат экен. Анан барганда аяка барганда түз университетке кирип кетет. Бизде ошол жок болуп атат да. Эми ошого иншалла буйрса аракет. Устазга кошумча, себеби эми алардын тарыхы бир аз эртерээк неме болуп калды. Ал жагынан да. Биз эми эгемендүүлүк алганыбызга аз эле жыл болду. Биринчи эле эгемендүүлүк алгандан бери чыгып илим алгандар сиздер болдуңуздар. Чубак ушулар да эми ошо эгемендүүлүк алган мезгилде сыртка чыгып кетип алып келип мөмөсүн берген сиздерсиңер да. Анан экинчи, үчүнчү биз келип атабыз да уже. Бул кыска убакыт. 33 жыл деп атабыз биз, 91-жыл неме болсо аз эле убакыт да, иншалла. Келечекте биз деле ошол деңгээлге жетебиз, Кудай буйрса. Ооба, биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып атат. Олжобай устаз, Сулайман устаз буйрса жакшы бир маек куруп бердиңиздер деген ниетте тилектебиз. Жана ошондой эле ушул биздин бүгүнкү маегибизде дагы кайрадан угууну каалаган жарандарыбыз боло турган болсо, биздин Маралдын Facebook'унан кайрадан көрсөңүздөр болот, жана YouTube каналынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү маегибизден жыйынтыктай турган болсок, чындыгында алдыда жасай турган иштерди аябай көп. Буйрса жакшы тилектерибиз дагы, алдыдагы максаттарыбыз дагы ушунчалык бийик. Мунун баары эң башында ушул Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн, андан кийин себептер планында коомчулугубуздун ушул диний билими жогорулуу болсо, иманы бекем болсо, ар кандай бир азгырыктардан оолак болот деген ниетте, жана ошол коомчулукту сөзсүз түрдө алдыга сүрөп кете тургандагы диний жаатта эр азамат биздин жигиттерибиз буйрса болсо деген үмүттө тилекте. Баарыңыздарды кийинки аптага чейин Кудай Тааланын аманчылыгында көрүштү тилейбиз, ниет кылабыз. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билгизебиз, иштериңиздерге ийгилик. Кудай Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун. Аллахты сүйгөнүңдүн белгиси аны көп эстеп, зикир кылганың. Себеби сен эмнени сүйсөң аны көп эстейсиң. Демек жан дүйнөңдү байыт, билбегениңди үйрөн, билгениңди башкалар менен бөлүш. Араптада Марал радиосунда Абы уулу Давытбек ажы менен Ислам жана коом программасы.